Бул жамаат аза күтүүдө. Түштүк Ливандын Саксаки айылы. Дүйшөмбүдө мында Израилдин массалык бомбалоосунан 11 киши набыт болду. Каза болгондордун арасында 4 аял, 1 ымыркай жана 7 жашар Жюри аттуу кыз бар. Анын атасы Мухаммед Халал ал бейгүнөө жаш бала болгонун жана шейит кеткенин айтты. Ал Хезболланын лидери Шейх Хасан Насралланы колдоону убада кылды. Алар бизди өлтүрсө дагы биз сенин кызматыңдабыз дейт ал. Бүгүн ошондой эле өз үйүндө израилдик ракетадан набыт болгон Дина Дарвише жана анын уулу жат эскерилүүдө. Бул жерде ал БУнун качкындар боюнча агенттигинде жумушта. Агенттик буга ачууланганын жана терең кайгырганын айтып, жайкын тургундар корголушу керек деди. Бул кечээ болгон кереметтүү куткаруу учуру. Жарандык коргонуу кызматкерлери бул улгайган адамды Ливандын түштүгүндөгү үйүнүн урандыларынын астынан алып чыгышты. Башкалары дале түштүктөн качып жатышат. Биз жөө бараткандарды да көрдүк. Алар Израилдин абадан келген согушунан улам абал мында да начарлашы мүмкүн экенин билип, үйлөрүн таштап качкандар. Биз мурдараак болгон соккудан кийин түтөп жаткан жерди көрүп, ал жерге жакыныраак бардык. Бирок көп өтпөй Хезболла көз салып турганын байкадык. Биз азыр эле Израилдин соккусу болгон жерлердин бирин көрдүк. Ал коммерциялык имаратка окшош экен. Биз бараарыбыз менен Хезболла келип, тасмага тартууга жол бербеди. Алар катуу чабуулга кабылса дагы, дале бул аймакты көзөмөлдөөгө аракет кылып жатышат. Ал эми Бейрутта чабуулдар уланууда. Согуш бул жерге кайрадан келди. Израиль бейшембиде жогорку аскерий командирди өлтүргөнүн билдирди. Ал узун тизмеден каза болгондордун акыркысы. Бирок Хезболла күрөшүн улантууда.